Бул видеодо сиз Reels аркылуу кантип сатуу керек ошол тууралуу кенен маалымат аласыз. Reels бул Instagram'дын жаңы функциясы болгон үчүн Instagram өзү Reels тарткан аккаунттарды алдыга жылдырып берүүдө, то есть бесплатно реклама кылып берүүдө. Бирок ошол эле учурда байкап келем, Reels тартса көп подписчик же сатуу жасайт экен деп эле ради галочки Reels тартып койгондорду да, получается жөн эле Reels тартканда толпа подписчик же сатуу болбойт экен. То есть ар бир эксперт өзүнүн нишасына жараша эксперттик Reels'терди жүктөө зарыл. Мисалы SMM адис болсоңуз, сиз SMM адис болуп бирөөнүн аккаунтун жүргүзүп берип подписчик топтоп же болбосо кандайдыр бир активность кылып аткан болсоңуз, ошол тууралуу айтып Reels тартсаңыз, сизге эмне керек экен? SMM адисин издеген кардар келет. А если сиз SMM эксперт болсоңуз, өзүңүздүн SMM курсуңуз бар болсо, ошол курсуңуздун программасы жөнүндө, курстагы окуучуларыңардын результат, кейстериңер жөнүндө, сиздин курс башкалардан эмнеси менен айырмаланат, же сиз как SMM эксперт катары башкалардан эмнеңиз менен айырмаланасыз, ошол тууралуу айтып бересиз да. А эгер сизде бизнес аккаунт болсо, например, торт жасап сатасыз же кийим саткан магазин болсо, анда сиз ошол кийимдериңиздин обзорун Reels кылып тартсаңыз болот да. Мисалы үчүн мындай мини жолуктар же очки болсо, ошол очкини кийип, там көчөдө кетип баратып рахат алганын, же болбосо ушундай платочктерди тагынып образ жасаткандарын тартсаңыз болот да. Ошол нерсени жөн эле тартып койбостон, обязательно мындай заголовок болуш керек да. Ал заголовкада кимге арналат бул Reels, ошол тууралуу айтсаңыз болот да. Мисалы, SMM эксперти же болбосо SMM адиси же болбосо таргетолог болсоңуз деп да, либо мен Reels тартканмын, күйөөм каршы деп, күйөөм каршы деп баягы заголовканы окуганда эле кимдин жолдошу каршы болсо, менин да жолдошум каршы, интересный экен деп карашы мүмкүн. Же болбосо эмнеге инфопродюсерлерге Reels тартыш керек деп Reels жүктөгөнүмдө, значит, инфопродюсер сразу көрүп түшүнөт, бул Reels мага арналган экен деп. Андыктан сиз биринчи очередь Reels тартканда эксперттик обязательно өзүңүздүн нишаңызга жараша теманы тандап алып тартасыз. Бул жерден тема ар кандай болушу мүмкүн. Сиздин именно нишаңызда эң популярдуу суроолор кайсы, эң популярдуу кейстериңиз кайсы. То есть бул жерден уже сиздин фантазияңызга, сиздин блогуңуздагы болуп жаткан суроого жараша тартсаңыз болот. Эгер Reels тууралуу көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, Reels'ти нолдон баштап эксперт катары тарткыңыз келсе, анда менин анатомия Reels курсуна келиңиздер. 2 жуманын ичинде Reels'ти Android, iPhone'го кандай чыгарыш керек, кандай монтаждаш керек, кандай Reels'ти адамдар до конца көрөт, лайк басат, комментарий калтырат, дегеле Reels'теги ар бир берилген Reels'те кандай воронка продаж болот, ошолордун баарын 2 жуманын ичинде үйрөнө аласыз. Дагы кененирээк анатомия Reels жөнүндө маалымат алгыңыз келсе, мага директке анатомия Reels деп жазыңыз.